Кыргыз мамлекеттик Курчак театрынын түптөлүшү өткөн кылымдын 30-жылдарына туура келсе, акыркы ирет мындан 30 жыл мурун ремонт болгон эстөөгө болот. Андыктан мекеменин абалын айтпаса да белгилүү. Жабдуулар, техника, жарыктандыруу баары Союздун белектери болуп саналат. Театрды бир караганда эле ремонттун жоктугунан кулап түшчүдөй көрүнүштө турат. Муну тез аранын ичинде тиякты сыртынан ачып туруп, кайра таптап, анан асфальттайбы же кандай кылат ушундай неметпесе, бул зданиянын биягы көчүп бурап калышы мүмкүн. Мына көрдүңүздөр го. 90-жылдар орнотулган орундуктар сынып отурууга кооптуу. Ар дайым Курчак театрынын жетекчилиги айтып, деп келгени менен жыйынтыгы өзгөрүүсүз. Отургучтар улам-улам талкаланууда. Ал эми көрүүчүлөр отуручу зал болсо ары суук, ары кейиштүү. Бул шалакта эле мына көрдүңүздөр го. Мына бүт мына мындай жасалган бүт бар тең. Буну бир элеси денени бир 5-6 жолу жасап, оңдой беребиз кайра сынганын кайра элечи. А башка жок да, эмне кылабыз эми? Кээ бир жерлер монда айрылып калгандары бар. Мына жедеп мына кырылып отуруп мына карабайсызбы? Эмне кылабыз эми? Муну эмне менен каптайбыз? Каптасак баарын бирдей капташ керек. Каралгандардын баары уже отуруп калган. Бүт шалактайт мына. Кабайсызбы? Театр директору бардык нерсе Курчак театрынан башталат деп эсептейт. Кубантканы жаш балдар ушул жай аркылуу мээримдүүлүк менен каардуулукту, жакшы менен жаманды ажыратып билет. Тилекке каршы театрда бүгүнкү күндө түркүн түстүү жарыктарды, кооз курчактарды, жаңы музыкалык эффекттерди берүүчү көрүнүштү көрө алышпайт. Баары эскирген, декорация болсо көңүл сыртында калган. Ал эми өмүр бою Курчактын ролун аткарып, балдардын маанайын көтөрүп келген артисттердин маянасы да жыргатаарлык эмес. Көшөгө артындагы жумуш түйшүктүү, курчактар менен иштөө оор болсо да, 1 саат аралыгында залдагылардын көңүлүн көтөрүү негизги милдет. Аны көтөрүп туруу керек. Өнөр ээлери жумушту сүйгөнүктөн балдарга жакшы маанай тартуулап келишет. Силер дагы жеңилин көрдүңөр, мындан дагы оор курчактарды көтөрүп ойнойбуз. Бирок канчалык жумушубуз оор болсо дагы, курчак чуркаса чуркап, секирсе секирип атабыз, көрдүңөр. Оор болсо дагы мен ушул өзүмдүн кесибимден аптан сонун ырахат алам. Себеби дегенде, мына береки шырманын аркасында бизди кичинекей наристе балдар көрүп турат. Кайсы курчак кайсы спектакльден колубузга кандай курчак тийсе, ошого жан киргизгенге аракет кылабыз. Биздин ишибиз кичине кыйыныраак. Баягы биринчи өзүбүз даяр болобуз, анан кийин курчакты колго алганда башкача даяр, биздин мээбиз дагы башкача иштеп баштайт да. Капиталдык ремонт, жаңы техникаларга жетүү кыялдануунун жарымы. Тилекке каршы мамлекет түшүү көп актерлордун эмгегин баалап, маянасын көтөрүп койсо жакшы болмок. Эң жогорку айлык акы 6000 сом. Бирок театр кызматкерлери жумуштан ырахат алгандыктан гана көңүлү сууп, ишин таштап кетпей турушат. Кээ бирөөлөр баягы койчу курчакты ал эмне деген жумуш дегендей болушат. А бирок аябагандай кызыктуу, жакшы иште бул өзүбүзгө жагат. Капиталдык ремонт жана техникаларды жаңыртуу үчүн жалпысынан 30 миллион сомдун тегерегин чапчыса, мамлекеттик бюджеттен болгону 8 миллион сом гана бөлүнүп келет. Эң негизги көйгөйүбүз капиталдык оңдоп түзөө иштерин жүргүзүш керек. 28-29 жылга жакындап калды. Бул жерде бирде жолу ремонт жүрө элек, чынын айтыш керек. Могу жылуулук берген жагы крышабыз агат, чатырдан суу агат. Анан келсек, жарык жагыбыз, үн берүү жагыбыз таптакыр эле начар, чынын айтыш керек. Баягы илгерки 70-жылдарда чыккан пульттар ошол эле өтөн турат. Анан өзүбүздүн күчүбүз менен жанагы кичине выездной деп коебуз да, ошолор менен өткөрөбүз. Бирок 2016-жылы тарых жана маданият жылынын алкагында оңдоп түзөөлөр болот деп айтылганы менен, дал ушул театрга эч кандай көңүл бурулган эмес. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.